Салам, Супер ТВнын сүйүктүү көрүүчүлөрү. Азыр биз мусулман кийимдеринин көргөзмөсүнө келдик. Бизге маалым болгондой, бул ирет шоу жана маданият тармагындагы инсандар дагы албетте өздөрүнүн мусулман кийимдерин кийип, подиумда басып көрсөтүшөт. Бул жакта көптөгөн кызыктар болот, жаңы образдар дегендей. Анын баардыгын биздин репортаждан көрө аласыздар. Анда эмесе, кеттик. Биздин мусульман бренд жаңы чыгып атат. Биз муну деген медреселерге, баягы жаш муунга, жаштарга, анан кийин улуураак муундарга дагы ылайыкташтырып, баягы сапаттуу дагы кылып, заманбап кылып чыгарганга аракет кылып атабыз дагы. Ушунун себебинен ушуну баягы женский аялдардыкын, кички балдардыкын, анткени кички садиктер мусульманский бар экен, мектептер бар экен мусульманский, медреселер дагы отдельно, ошолор дагы бир форма кылабыз деп атат да школ. Анан ошого жараша биз өзүбүздүн продукциябызды баягы сунуштап ушул эмени кылып атабыз да, иш чараны уюштурдук. Саламатсызбы, Элдос мырза, кандайсыз? Ассаламу алейкум, жакшы рахмат, Аллага шүгүр. Кудай ушул күнгүндө жеткиргенине Аллага шүгүр этебиз. Көрүнбөй кеттиңиз го? Буюрса эми иштей турган күндөр дагы, мүнөттөр дагы келип атат. Себеп дегенде алдыда чоң бир сыноо болду, пандемия дүйнө жүзүндө. Эми буюрса көптөн бери катып койгон, жазып койгон чыгармаларыбызды элге сунабыз. Эми бул кече жөнүндө кеп козгосок, бул кечеге сиз конок катары чакырылдыңыз, Ооба. Мага бир жума мурун байланышып, ушундай бир сонун мусулмандар чогулуп, алымдар чогулуп, маданият министрлигинен инсандар чогулуп, ушул жерде бир жакшы иш чара болот, ошого келип кетиңиз деп суранганынан келип олтурабыз. Өзүм мындан 5-6 ай мурун Сами Юсуф деген улуу ырчы инсандын Улуу Аллах деген чыгармасын которуп жазып койдум эле, ошолорду аткарганы келдим. Бул көргөзмөдөгү кийимдерди кийесизби же ушул бойдон эле чыгып ыр сунасызбы? Азырынча кандай болот экен билбейм, азырынча бизге андай айт элек, бирок ушул форма менен эле ырдайбыз деген азыр даярданып турабыз. Негизинен ушундай кийимдерди кийип, мусулман жолуна түшүү деген кандай ниеттериңиз барбы дегендей? Ооба, ар бир эле мусулман инсандын жүрөгүндө болсо керек. Буюрса 5 убакыт намазга бекем болуп, ушундай кийимди кийип, мындай кийим сөзсүз деле эмес, жүрөктө болсо болду го. Бирок эми бул дагы жакшы нерсе. Мындай кийим болсо дагы өзгөлөр көрүп, башкалар көрүп үлгү алып, жакшы жарашат экен, сонун экен деп, башка адамдарга дагы жакшы бир таасирин тийгизиши мүмкүн да. Кыскача бүгүнкү кече жөнүндө айта турган болсок, мусулман аялдардын, эркектердин, балдардын майрамы десек дагы болот. Азыркы заманбап жашообузда ар бир адам өзүнө ыңгайлуу болгон саркеч, ошол эле учурда заманбап жакшы кийингиси келет экен, жакшы материалдардан, өзүңдөгү сезимдериң ошол кийимди кийгендеги абдан жакшы болуш керек деп эсептейм. Анан жаңы бренд ачылып атат. Жаңы коллекцияларды жасашты, дизайнерлер бирикти. Анан Кудайым буйрса бүгүн жакшы жыйынтык күтүп атабыз. Бул жакта подиумда басышат экен. Сиз дагы көрсөтөсүзбү? Подиумда басасызбы же? Жок, мен бүгүн алып баруучумун. Бул жактын алып баруучусусуз, сиз демек. Силер мени алып баруучу экенин унутуп баратат окшойсуңар. Жок, эми бул жакта ушу шоу бизнестеги инсандар дагы басышат деп айткандыктан, сизди дагы басат деп ойлогонбуз. Мен бүттү баспай калдым. Мен тыйылдым.
бүгүнкү салтанаттуу иш-чарага бизди Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы катары чакырып отурат. Бүгүнкү иш-чарада албетте биз алдыга койгон көздөгөн максатыбыз, ушундай иш-чаралардын болушунан алдыга койгон максатыбыз бул кийим кийүүнүн маданиятын өнүктүрүү болуп көздөйбүз да. Акыркы мезгилде өзүңүздөр билип атасыздар, мына мусулман коомчулугунун кийим кийүүсүнө абдан көп сын пикирлер айтылып келет да. Өзгөчө мына оронгон кыздарыбыздын үстүндө басынтуулар, ар түрдүү дискриминациялар болуп келет. Бул баягы конституциялык ар кимдин укугу да кандай кийинет. Анан ошол эле мезгилде диний кызматкерлердин атайын моделдер иштелип чыгыптыр. Ошондой эле студенттер, талабалар ушул мусулман уулунун, мусулман адамдын образын бир жакшы бир өңөткө келтирүү, ушундай бир максатты мындай алдыга коюп атыптыр. Ошондон бул иш-чарага биз мындай бир дегерди өзүбүздүн мындай катышуубузду көрсөтүп берип атабыз. Мына ушул иш-чарадан эми баягы коомдо бир ар түрдүү жарылууларды, бөлүнүүлөрдү алыс кетирүү, бул толеранттуу коом түзүү, ар бир адам, ар коомдогу башка адамдын мүчөлөрүн мындай бир толеранттуу көз караш менен карап, бири-бирин сыйлап, ошол эле мезгилде дин тутуучулардын дагы жүрүм турумуна, алардын баягы сырткы келбетине дагы адамдар бир мындай оң маани берет деген максатта көздөп атат. Бүгүнкү кече тууралуу айтсак, бүгүн конок катары чакырылдыңыз, Кече күнү ошол уюштуруучу кыздарыбыз чалганынан менде негизи ыйман тууралуу ырларым жок экен. Бирок аябай ниет кылып жүргөн болчумун. Ушул күнгө насип эттир. Улуу мугалимибиз, мусулмандардын эң кандай десем сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө ырдадым. Кандай десем, баягы запись болуп аткан кезде дагы аябай баягы жүрөгүм толкунданып, баягы башка ырлардан мындай айырма болду да. Негедир аябай башкача мындай жүрөгүм козголуп, мындай көпкө келе албай отурдум да. Анан экинчи куплетинде ырдап жатып, мындай көз ыйлагым келип, ыйлап, анан кайра туруп, кайра ырдап, ушинтип менен жазып чыктык эртең мененке чейин. Анан бияка ушу атайын ушул жакшы ырды тартуулайын деп элге ошол. Сиз ырдап жатканда мындай мотивация бере турчу экен, чынында эле жүрөккө жете тургандай эң мыкты ыр болуптур. Демек сиз кечээ эле түнү менен бүгүнкү кечеге арнап жаздырдыңыз ошолорду. Албетте. Ушул ырыңызга клип тартуу ойлоруңуз болдубу? Албетте, буйруса жакшы клип тартабыз. Ал дагы бизде азыр ниетте ишке ашырыш экен. Бүгүнкү кечеге дагы эгиз коозуда ээрчишип, биздин эстраданын кош жылдыздары Аваз Акимов менен Айдана Дека дагы келген. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чара менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аябай жакшы иш-чара болуп жатыптыр. Биз негизи эле баягы мусулман өлкө болгондон кийин ушундай иш-чаралардын өтүп жатканына аябай кубанычтабыз. Сиз эмне айтып кетесиз? Мен дагы абдан кубанычтамын. Негизи мындай иш-чарада биринчи жолу. Чын айтсам, абдан бардыгы сонун деңгээлде уюштурулуптур. Жана ушунча көп адам келгенине биз абдан кубанычтабыз. Ар дайым ушундай жакшы иш-чараларды эле көрсөтүп жүрө берелик. Ушул ислам жөнүндө ырларды жаздырып ырдашат эмеспи? Сиздердин оюңуздарда барбы ушундай ыр жаздыруу балким? Эми албетте оюбуз да бар. Кудай буйруса келечекте сөзсүз иш ашат деп ойлойбуз. Ушундай мусулман кийимдерин кийип, хиджаб деп айтып коет эмеспи? Сизде кандай? Ниеттериңиз барбы, оюңузда барбы дегендей? Эми албетте ниетибиз бар, албетте бул өтө жоопкерчиликтүү иш. Абдан бул нерсеге түз жана өтө олуттуу караш керек. Азыркы учурда мен билем, абдан көптөгөн кыздар кийип жатат, анан көп өтпөй эле чечип салат. Мен чын айтсам, андай нерседен өтө корком. Эң негизгиси мен жүрөгүм менен абдан Кудайыма ар дайым тиленем, ар дайым кандай десем, жакшы дуа кылып турам, жакшы ниеттерди, жакшы иштерди, жакшы кайрымдуулук иштерди кылгыбыз келет. Ал эми албетте баардыгыбыздын ниетибиз бар деп ойлойм.
Эми баардыгы эле кызыгып атса керек, кичинекей кызы каякта депчи? Ариана каякта? Ариана үйдө бизге тамак жасап күтүп атат. Бүгүнкү эми бизде Кудайга шүгүр жаныбызда жардам бергендер абдан көп. Бүгүнкү күнү тайнеси менен калды. Апам да аябай суранып, баягы алда сагынып калган экен, как раз макулдуу эле учуп келип эле, мен отуруп турам, ишиңерди бүтүрүп келе деп калды. Ар дайым кол кармашып, жетелешип эле ушундай кечелерде кайда болбосун жүрө бериңиздер. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Сиздерге дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Жогоруда өзүңүздөр күбө болгондой эле бүгүнкү кече эң мыкты деңгээлде өттү десек болот. Эмне дейбиз эми? Ар бирибиздин жүрөгүбүздө ыйман болсун. Сиздер менен мен Аида Багышбекова. Көрүшкөнчө.